Таймурдагы Совет айылы Кыргызстандын Баткен облусунун Кадамжай районунда жайгашкан. Аталган айыл аймагы Алай-Кырка тоосунун этегинде Кадамжай шаарынан батышты көздөй 70 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул калк жайгашкан аймакта 1,5 миңге чукул адам жашайт. Жергиликтүү тургундар үчүн өткөн кылымдагы тоо кен өндүрүшү пайдасынан зыянын көп тийгизди. Курамында коргошундун өлчөмү жогору болгон кооптуу калдык сактоочу жай Совет доорунан мураска калды. Уулу чаң шамал менен үйлөргө, балдар аянтчаларына жана короолорго чейин жетип, жергиликтүү тургундардын ден соолугунан улам коркунуч жаратып келет. Бул 56-жылы коргошун чыгып турган, 75-жылга чейин иштеген. Андан кийин коргошун жабылып калган, бирок жабылып калган менен ошол биздин ошонун калган калдыктары дагы эле бар. Калдыктар 75-жылы жабылган болсо, ошол боюнча көмүлүп алып кеткен. Мына 2014-жылдан баштап өзбекче кырдаалдар министрлиги тарабынан уже фасакчыланып рекультивация болуп жабылып атат. Элдердин коргошун зыяндуулугу боюнча түшүнүк жок болгондуктан көпчүлүктөрү ушул коргошунун караңчан калдыктарын, кумдарын строй материал катары колдонуп келген. Коргошун цинк кенин ачык жол менен казып алуу жана кайра иштетүү табигый ландшафттын бузулушуна алып келген. Бул калдыктар сакталган жай убакыттын өтүшү менен урап, натыйжада топурактын, жер үстүндөгү суулардын жана абанын булганышына алып келди. Бүгүнкү күндө жашоочулар калдык сактоочу жайга ээн эркин кире алышат. Ал эми казуу иштеринен пайда болгон карьерге суу толуп, жергиликтүү жашоочулар үчүн эс алуучу жайга айланган. Все дальше и дальше исследуют свинец у детей и убеждаются, что есть регионы, где действительно очень со сниженным интеллектом дети растут, плохо учатся, плохо развиваются. Мектепте ошол балдарды ошо колун таза жууш керек. Анан кийин баягы көбүнчө бул коргошум жаш балдарга көбүрөөк жугат экен, баягы шамалдан чыккандыгы үчүн, чаң паста болгондугу үчүн ылдыйда жаш балдар көбүрөөк бул менен жабыркайт экен. Булардын балдардын ошо тиштери көбүнчө тиштери карайып, эми кариес болот экен. Андан тышкары ошо балдарыбызга үйдө, мисалы үчүн көбүрөөк сүт азыктарын ичириш керектиги, туура тамактануу боюнча түшүнүк берип атабыз. Окуучуларга дагы ошол боюнча түшүнүк беребиз. Глаголы второго спряжения. Да, молодцы. У нас глаголы изменяются по лицам и числам, да? Бул көйгөй менен күрөшүү үчүн 2016-2018 жылдары Совет айылында коргошундан уулануу коркунучун азайтуу боюнча долбоор ишке ашырылган. Иш-чара жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан аткарылып, Бюро Эрт коммерциялык эмис уюмунун жана ЭКС Бишкек коомдук бирикмесинин уюштуруучулук колдоосу аркылуу ишке ашырылган. В рамках этой работы в те годы мы очистили все село от песка, который сами жители этого села привезли с хвостохранилища и пытались использовать его как строительный материал. Они использовали его и в детском саду в песочницах, и в школе на волейбольной площадке. Долгих 3 года пришлось работать и убеждать местное сообщество о том, что это очень вредно, это неправильно. Есть правильные возможности и пути, как жить рядом с таким опасным объектом, как хвостохранилище. И, в принципе, это дало определенные свои результаты. Тогда же мы им поставили фильтры в основных 3 детских учебных заведениях. Это школа, детский сад и лицей, которые фильтровали воду. И, в принципе, ту, которую использовали для питья и приготовления пищи, она была уже близка к норме по содержанию свинца. Также мы тогда же провели первый мониторинг содержания свинца в крови детей. Естественно, они были такие удручающие, но опять-таки вот эта вот информационная работа с населением, что такой вот упор на гигиену,
правильное питание, уход за ребенком, это все способствовало бы снижению. И вот, продолжая работать на эту тему с донорами, с нашими партнерами, в 2023 году мы стали участниками большого уже глобального проекта, там 5 стран-участниц: Бразилия, Перу, Индонезия, Индия и Кыргызстан. И вот в рамках этого проекта мы уже расширили это исследование на всю страну. Основным исполнителем этого исследования является Национальный институт общественного здоровья. Вот. И в рамках этого исследования мы вновь отбирали кровь, и у нас появился очень хороший кейс. В селе Советском Кадамжайского района совместно Национальным институтом общественного здоровья и общественным объединением ЭКИС были проведены исследования содержания свинца в капиллярной крови. Были отобраны 60 детей в данной местности, и методом экспресс-тестирования, то есть в течение 3 минут, родители могли узнать результаты. И у 59 из 60 были обнаружены очень повышенные концентрации свинца в крови. Был ребенок, у которого эти результаты были отрицательными. При беседе с мамой мы пришли к тому, что она минимизировала факторы риска. То есть это элементарно. 3 раза в неделю она проводила влажную уборку дома. После того, как она возвращается домой, после каких-то игр на улице с детьми, моет обязательно руки, дает витамины. У них разнообразное питание, то есть превалируют в основном овощи, молочные продукты, да, и это говорит о том, что соблюдая эти элементарные правила, которые на примере матери этой девочки, да, мы можем достичь очень хороший показатель и минимизировать поступление свинца в организм ребенка. Өлмөсай Журоева Совет айылына келин болуп түшкөн. Жаш үй бүлө 2 балалы болду. Балдарынын ар бир жылмайганы жаш жубайлар үчүн күч берип, аларды татыктуу инсан катары тарбиялоого дем кошот. Колумда балам бар, 5 айлык уже. 5 айлыкта уже 2 тиши чыкты да. Эми кебиркелерге салыштырмалуу эрте. Булардын басканы дагы айрыкча тили. Асиманын тили уже 1 жаш болгондо мындай түшүндүрүп сүйлөп калганда, азыр 5 жашка тола элек, бирок рыны толук айтат. Өзүнүн оюн эркин түшүндүрө алат ар бир адамгачы. Эртең менен турабыз, сөзсүз эртең мененки тамак, завтрак кылып, бул кызым садикке барат. Садикке кетет, анан сөзсүз обедке чейин үйдү уборка кылып баштайбыз. Пылесос, андан кийин чаңдарын ачып, влажный эме, уборка дегендей. Текшерткенге өзүм мурдатан эле кызыктармын, баламдынчы ден соолугуна. Себеби мен билем, суунун дагы биз көп колдонобуз да, бирок суунда мындай башкача да суучу. Мен баягы сууну ичкенден кооптоном да, балдарым эмес, өзүм дагычы. Ошол себептен бирок баары бир тамак ашка ошол сууну колдонобуз, башка суу жок биздечи. Кумдун составында бар, балдар кум ойношот, ошондон балдардын канында пайда болот дегенден билгенмин. Балдар менен сөзсүз колдорун жуушат. Садиктен келгенде дагы сөзсүз жуат, себеби жолдо дагы бир нерселер кармап келишет да, топурак дегендей, игрушка дегендей. Сөзсүз бир күндө 2 жолу колдорун самдап жуудурганга аракет кылам. Базардан келген йогурт, багындай эмелер дагы бербейм. Сок айрыкча. Үйдө өзүм жабам, компот, бүт баарынычы. Ошондой берем. Натуралдуу тамактандырганга аракет кылам. Мындай мүмкүнчүлүк болушунчачы балдарыма. Ок тамакты дагы ошондой эптеп-септеп мейли, мисалы үчүн колбаса дегендерди вообще жебейт да, колбасаны. Өрүк, мейиз, жаңгак, фисташка ошолорду алып кышындас кылып берем. Баягы таза балга аралаштырып туруп, эртең менен ичирим. 1 чайный ложкадан ушул кызыма. Кичинекей Асима бул үйдүн эркетайы. Анын ата-энесинин үй бүлөнүн ден соолугуна болгон жоопкерчиликтүү мамилеси олуттук көйгөйлөрдү жеңүүгө болоорун далилдеп турат. Кооптуу металл басымдуулук кылган айылдагы татаал шартта балдарды коргошунга уулануудан коргоого болоорун жаш үй бүлө үлгү катары көрсөтө алды. Кайра текшерүүнүн жыйынтыгында кичинекей Асиманын канында коргошундун эң төмөн өлчөмү аныкталган. Хапта иштеген кызматкерге чалып, ушул мени кызымда кошуп койгула, мен да текшертейин десем, макул эртең алып кел саат 10го дегеннен мен өзүм
баягы демилгелеп ушуну кызымды өзүм алып барганмын да. Мени да кызым текшерип көргүлө деп. Кийин айтышты, чалып, бир эле сиздин кызыңызда жок болуп чыкты депчи. Ар бир эле ата-эне баласынын ден соолугу үчүн кайгырат болуш керек. Анын баягы ден соолугунда бир көйгөйбөсө сөзсүз ал мындай биз үчүн проблема болот да. Мунун ден соолугу жакшы болгону биз үчүн бул мындай жакшы кабар да. Ошо балдардын баягы жеке гигиенасына көңүл бурса деп айтат элем. Кичинекейди кичинесинен үйрөтсөк, булар чоңойгондо деле ошону сактайт да, өздөрүнө баягы адат кылып алышат. Скрининговые, такие рутинные исследования в загрязненных зонах, но это было бы хорошо, если это обязательное исследование. И тем более, что нам это оборудование и даже лабораторию хотят поставить наши партнеры, и мы этому очень рады.